Салам достор, мен атым Эрлан, 2010 жылдан бери YouTube'да иштеп келем. Жана акыркы 4 жылдан бери Кыргызстанда кыргыз тилинде кантип YouTube аркылуу кирешеге чыкса болот, үнү жок жана жүзү жок, ошону үйрөтүп келем. Эң биринчи YouTube тармагында үйрөткөн адамдардын биримин кыргыз тилинде Кыргызстанда. Жана акыркы 1-2 жылдан бери Instagram, TikTok, YouTube'га такыр чыкпай калдым. Адамдар ойлошу мүмкүн, бир нерсе болдубу же болбосо жөн эле үйрөтпөй калдыбы депчи. Бирок ошол 2 жыл, 1 жылдан бери интернетке чыкпай жүргөн жылдардан бери кандай болбосо дагы адамдар мени таап, адамдар мага жазып, менден үйрөнүп, каналдарын өнүктүрүп, кирешеге чыгып жатты. То есть мен Instagram, TikTok, YouTube'га чыкпасам дагы адамдар башкалардан көрөт, YouTube'дан кирешеге чыкса болот экен депчи. Аларды көрүп мени эстешет да, мага келишет да все равночу. Ошондуктан мен өткөн видеодо сиздер менен бир канал менен бөлүшүп кеткем. Окуучум $5-6 миң жарым жылдын ичинде тапкан, то есть каждый месяц по $1000. Бирок андан дагы күчтүүрөөк окуучумду көрсөткүм келди. Эмне үчүн видеолор чыкпай жүрдү? Анткени мен ойлоп жүргөм, азыр крутойраак камера алам, крутой микрофон алам, башка үй алам, башка ремонт кылам, видеолорум сонун болот, студия алам. Кыскасы, бул дүйнөдө мындай бесконечно кете бересиң да. Жакшы нерселерге жетсең деле анын эртеси менен мындан жакшыраак алгым келет деп эле жүрө бересиң, жакшыраак кылгым келет деп жүрө бересиң. Ошонун артынан эле кубалап жүрө берип, убакыт деле кете берет экен, жашоо деле өтө берет экен. Ошондуктан башка үйрөтмөндөр өтө көп болуп кетти. Ниша деген эле сөздү билишет. Багытты көрсөтө алышпайт, каналдарын көрсөтө алышпайт. Каналга кирип, мен окуучум ушунча тапты деп көрсөтө алышпайт. Көрсөткөн болсо да бүт баарын да блюр кылып маза этип коет да, каналдын атын өчүрүп коюшат, статистикасын өчүрүп коюшат, баарын. Кыскасы, доход деле көрсөткөнгө аракет кылышат. Мен болсо сизге өзүм окуучуларымдын бирин көрсөтөм. Окуучуларым дегенде, мен сизге азыр бул багыт бүтүп калган, не актуально болуп калган багыт эмес. Бул багыт прямо сейчас вот деньги приносит, ушул багытты сизге көрсөтө алам. То есть мен муну жакшырбайм, мне не жалко, потому что все равно билими жок адамдар, мисалычы, билими дегенде мен мындай баш иштебеген деп айткан жокмун. Негизи эле YouTube тармагында билими жок адамдар муну көрө калып туруп эле сразу баштап кете албайт, үйрөнүш керек. Мен азыр муну жашырбай эле көрсөтөм, башкаларга окшоп жашырып бир нерсе кыла бербечи, анткени башкаларда балким мындай каналдар жоктур деле, балким жөн эле курс сатып иштеп жаткандыр. Мне не жалко, я вам сейчас все покажу, но я прекрасно понимаю, что мунун баарын мен азыр толтура элдерге көрсөтсөм, каналымдын статистикасы бузулуп кетпейт, менде эртең мынча көп конкуренттер болуп кетпейт, анткени бул нерсени лично мен үйрөтөм. Сиздер мисалы компьютердин алдынан мени көрүп аткан болсоңуз, муну алып туруп эле турап эртең кылып кете албайсыз, муну үйрөнүш керек. Бирок ошол үйрөнгөнгө повод кылгым келет. Менчи ушундай кирешеге чыкса болот, ушундай видео тартса болот деп сиздерге мындай жол көрсөткүм келет да. Ал жактан уже сиз өзүңүз чечесиз. Мага келип үйрөнөсүзбү, же болбосо өзүңүз интернеттен карап бир нерсе кылып баштайсызбы, же болбосо ушул каналдын точно бирдей кылып эле турап кетесизби, окуучумдайчы. Кыскасы, убактыңыз көп болсо 1-2 жыл үйрөнүп тура берсеңиз болот. Убакытты эконом кылгым келет десеңиз, 1-2 айдын ичинде ушундай каналды иштетип чыгарсаңыз болот. Ал эми каналдын өзүнө өтөлүк. Бул окуучумдун каналы. Эни деген канал. Бул каналда 5 миң подписчик эмес, 10 миң подписчик эмес, 1 миллион 200 миң подписчик. Бул каналда менин достугум бар, сиз көргөндөй аналитикада отурам. Бул окуучумдун каналы. Жана кирешени карасаңыз, ар бир ай сайын $1000 алып келет. Акыркы күндөрү доход түшүп кеткен. Акыркы айларычы, анткени видео чыкпай калганда, могу жерде карасаңыз, отрезактарда видео августтан бери чыга элек. Ошон үчүн доход түшүп кеткен. Тартылган болсо $1000 жогору алып келмек. $1,5 миң. Бул примерно жаңы чыккан iPhone 17 Pro Max. Же болбосо бул болсо 130-120 миң сом. Акыркы 365 күндүн ичинде $15 миң алып келген. Бул эми мен адамдар акчаны эмне үчүн табат? Адамдын баары эле акчаны болсо материалдуу бир нерсени сатып алыш үчүн табышат. Балким бирөө бир Kia K7 алышы мүмкүн, же болбосо Hyundai Grand Tour, же болбосо Mercedes 5 Лупарик алышы мүмкүн. Айымдар мисалы билбейм, бир үйүнө ремонт кылгысы келиши мүмкүн, балдарына бир нерсе алып бериши мүмкүн. Бүт нерсе бул жактан материалдын да. Акчаны биз жөн эле табыш үчүн келбейбиз. Акчаны чогултуп туура сөздөрдү сүйлөп коюп, кошо өзүбүз менен алып кетип калганга келбейбиз. Бир нерсе сатып алабыз бул нерсе. Ошон үчүн мен сиздерге материалдуу нерселер менен салыштырайын. Чек алсаңыз болот, жер, соток. Билбейм, Бишкекте келбей калды го, бирок Сокулук жана башка бир айылдарда полноценно участок алып, үй салчудай акча да булчу 1 жылдын ичинде. Ал эми ошол нерселерге жетиш үчүн адамдар канча иштейт? 1 жыл иштейби? Бирок мен 1 жыл эмес, бул окуучум 2023 жылдын сентябрында мага окууга келген. 2 жыл өтүптүр. 2 жылдын ичинде канча акча тапты көрөлүк. 2 жылдын ичинде бул окуучум $41 миң тапкан. Мына мен алдабайм. Мына бул жерде көрсөтөйүн.
көрдүңүзбү? Биринчи акчасы 2023 жылдын аягында болгон. Азыр 2025 жылдын аягы, бүгүн 11 октябрь. Мен бул видеону монтаждабай иштеп кылбай, азыр такалып, какап калган болсом дагы эч жерлерин вырезать этпей эле ошо бойдон киргизем. Ровно 1-2 жыл өттү бул каналга. 2 жылдын ичинде $41.000 алып келди. $41.000 Сокулуктун центры дебейин, эми Сокулук мен негизи өзүм чүйлүктүм да. Сокулук Бишкекти салыштырмалуу кыла берейин. Ал эми башка жерлерде, мисалы Нарын, Талас, Ош, башка жерлерде эми ал жерлердин деле айылдары бар деп ойлойм да, центр эмес. Мисалы Таластарында любой центрде деле үй алса болот го деген ойдомун. Участок же болбосо бир нерсе мындай существенный для жизни нерсе да, вот то, к чему человек всю жизнь стремится, можно реализовать за 2 года. Оштун центринде же Бишкектин же Сокулуктун чүйдүн центринде дебейин, бирок кандай болбосо да жер там алсаңыз болот. Өзүнүн жери менен, өзүнүн үйү менен, же болбосо Бишкекте азыр чынында бул акчага квартира келбей калды, бирок без ремонт алсаңыздар болот. Башка жерлерде без проблем с ремонтом деле тапса болот го деп ойлойм. Кыскасы бул адам окууну бүтүп 20 жашка чыгып калгандан баштап стремлениясы үй алышым керек, жашашым керек, үй бүлө кылышым керек дегенде он стремится к своему дому, да. И сколько вопрос в Кыргызстане человек стремится к своему дому? 1 жылбы, 2 жылбы, жок, 5 жылбы. Да за 5 лет тоже нереально заработать, вот 4, 5, 6 миллионов, да, чтобы дом купить. Бир жок дегенде 10 жыл го дейм. Бул акчаны Россияга барып деле иштесеңиздер деле 10 жылдын ичинде табасыздар го дейм. Потому что менин тааныштарым көп, өзүмдүн туугандарым деле көп. Өзүм деле Россияда болуп иштеп көргөм. Россияда 200 миң тапсаңыз 100 кетет. 100 калат. 100 деген азыр эмне? Ал $1000. Бул акчаны табыш үчүн 4-5 жыл керек. Минимум эртеден кечке иштепчи, элестеңиз. Бул жерде жөн эле телефон аркылуу видео тартып 2 жылда ушундай квартира алса болчу. Эми мен айтып жаткан жокмун бул нерсе бүт адамда болот депчи. Мисалы сиз мени көрүп жатасыз, менден үйрөнө калыңыз, мага акча төлөй калыңыз, эртең ушинтесиз депчи. Бул аракеттин. Айдар мисалы окууга киргенде төлөп коюп туруп, андан кийин сен Айдардын мисалы менде 3 тариф бар да, стандарт, премиум, анан личный деген тариф. Стандарт 7,5 миң, премиум 14 миң, личный жеке менен иштөөчү 20,990. Эми 21 миңге жетпеген акча да азыр. Кандай болбосо дагы азыр көбүңүздөр еще айтышыңыз мүмкүн, бул эмне үчүн доллар турат, сен Кыргызстанда жашап жатпайсыңбы депчи. Бул жерде сом валютасы болсо коюп коймокмун. Мисалы сизге жакыныраак болуш үчүн рубль коюп коеюн. Бул рубль менен 3,742,000 2 жылдын ичинде. Рубльга жөн эле өткөн жокмун. Мына статистиканы көрөлүк. Сиз мага мен окуум боюнча айтып жаткан болчумун. Мисалы сиз төлөдүңүз дейлик мага акча, анан ойлошуңуз мүмкүн, Эрлан мен азыр кол бутуман көтөрө калып, сүйрөп барып, мага уже канал ачып, өзү ачып бере калат, өзү кылат депчи. Мен билим берем да, мен себепкер болом, мен сиздерге ушул статистика баарын көрсөтөм, ушундай кылса болот дейм. Плюс мен еще үйрөтөм да. Аракет кылбасаңыз жыйынтык болбойт. Айдар мисалы окууну алганда эле сентябрда окууну алган, уже сентябрдын аягында уже монетизация кошулган да, 1000 рублейден күн сайын алып келип баштаган. Потому что Айдар күн сайын иштен келе калып бүт убактын баарын ушакка болчу да, то есть сабактардын баарын көрүп чыкчы, анан канал аччы, практика кылчы. Мисалы азыркы учурда окуучуларым кандай көбүнчөсүчү окууга кирет, эртең бир күнү ошо боюнча все, окуунун доступу жабылды, окуу бүттү. 2 ай, анткени мен 2 айдын ичинде менеджердерим иштейт, өзүм иштейм, убакыт кетет да. Окуу жабылып кетет, андан кийин кыжалат болуп баштайт элдерчи. Жыйынтыкка чыкпай калдым, жаман болуп калды депчи. Аракет жок болсо жыйынтык жок болот. Мен только себепкермин. Мен үйрөтө алам, көрсөтүп бере алам. Болушунча аракет кылып, берген сурооңузга жардам берип, кошо албайтам, кыла албайтам жерлерге көрсөтүп, жардам берип, сабактарды 70 сабак бар окуумда, баарын көрсөтүп, баарын менен жардам берем. Но если не будет действий, результата не будет. Мисалга айтайлык, сиз 21 миң төлөдүңүз. 21 миң дегенде ойлошуңуз мүмкүн, Эрлан 21 миң көп дешиңиз мүмкүн. Бирок 21 миң десе азыр бир күн көлдөй салып келиш да, үй бүлө мененчи. Көлгө салып келиш көп десеңиз, 21 миң деген азыр эмне? Эң арзан iPhone 21 миң турса керек деп ойлойм. 21 миңге эмнени салыштырса болот? Базарга барып, бир бут кийим, бир костюм алсаңыз эле уже 21 миң болот. Я к чему? Я к тому, что кээ бир адамдар кымбат деп ойлошу мүмкүн, но знания, которые приносят в день по 15 тысяч, они не могут стоить дешевле. Мен 3 миң сомго, сиздерден башка үйрөтмөндөр бардыр, 3 миң сомго үйрөтүп, кийин бир айда YouTube аркылуу 3 миң сом табасыз дегендерчи. У них есть канал, мен мисалы бережен рекомендацияларымда YouTube үйрөтмөндөр өтө көп болуп кетти акыркы учурда. YouTube үйрөтөм, окуум 3 миң дейт. Телефон менен көрсөтөт да кандай канал бар, окуучулардын кандай каналдары бар. За год там $600 накоплено, представляете? 50-60 тысяч за год, представляете? Это в месяц 5 тысяч сом. Ошолордон алсаңыз болот, бир айда 3-4 миң YouTube аркылуу тапкым келет десеңиз, ошолордон окусаңыз болот арзаныраак. Но
обучение, которое за 2 дня себя окупает, когда канал большой, да, он не может стоить 1000 или 3000 сом туугандар. Мен окуум өтө арзан деп ойлойм, анткени мына мисалга могу жерден алайлык. Айдар жаңы окууга катталган убакыттарды алайлык. 2023 жыл, пусть будет это 10 месяц, и мына 2023 жылдын ошо жаңы катталганын 1 ай промежутогун көрөйүнчү. 31 ноябрдын целый ноябрды көрөйүнчү. Целый ноябрда Айдар канча акча тапкан? Мына жаңы катталгандачы. Жаңы катталып, ноябрда эми эле монетизацияга чыгып, то есть 1 ай өтө элек жатып, он заработал 140 тысяч рублей. Это сом менен еще көп да. И как это обучение может стоить 3000 сом? Ошондуктан туугандар кымбат деп ойлогон болсоңуз, арзанырактарын үйрөнсөңүз болот. Ал жакта дагы жыйынтыгыңыз бир аз эмес өтө эле башка айырмаланышы мүмкүн да. Эрлан болсо YouTube'дан миллион деген акчаларды көрсөтүп аткан, мен эмне үчүн 1 айда 500 000 сом табат, 1 айда 500 сом табатам деп ойлосоңуз, это вот зависит от ниш, от того, как обучили. Каналыңыздын видеолор просмотр албаса аз акча келет, багытты туура эмес тандаган болсоңуз аз акча келет, жана башкасы. Мен окуума катталыңыз деп шаштырып жаткан жокмун сиздерди. Мен шашып видеону эмне үчүн тартып жатканым, анткени окуучуларымда жыйынтыгы менен каналдар өтө көп болуп кетти да, я не успеваю это все показывать. Мен эртең бүрсүн деп жүрүп да 1-2 жыл чөйүп салган болсом, бул окуучулардын каналдары не актуальный болуп калышы мүмкүн. А мен сиздерге мына бекер актуальный нерсе менен бөлүшүп кетким келет да. Мына ушундай видеолор тартсаңыз болот, ушул видеолор үчүн акча тапсаңыз болот. Мына шортстордо да өтө көп просмотр алат. Мына я ничего не скрываю, можете перейти, посмотреть и начать. Бул мобильный оюн, аватар болуп деп жазат. Мобильный оюнду телефондон эле тартып, телефондон эле монтаж кылат. Анан айтышыңыз мүмкүн, монтаж кыла турган CapCut платный деп. CapCut платный болуп калган болсо, достор, VN деген программа бар. Ал точно CapCut'та эле, просто бекер да, ал анчалык популярный эмес болгон үчүн ал бекер. Андан кийин мына оюнду айтышыңыз мүмкүн, бул компьютерден, бул кыйын оюн деп. Мына мен азыр өзүм телефонуман сразу аватар болот деп жазып атам. На App Store'до бул оюн бар. На аватар болот деп чыгат. То есть установили прямо сейчас. iPhone'уңуз болсо, мына установка кылдыңыз, өйдөдөн запись, өйдөдөн алып туруп запись экранды бастыңыз, тартып баштадыңыз, интересный сценарий кылып, мындай жаңы оюнда обновление пасхалкаларды көрсөттүңүз, VN-ге таштадыңыз, 2-3 музыкадан үстүнө коюп туруп монтаж кылдыңыз, интересный моменттерди калтырдыңыз, превьюдан кылдыңыз дагы. Все, YouTube'га кетти, каналыңыз ачылды, жайдан просмотрлар башталды. То есть ушул нерселердин баарын айтып берген, мне не жалко. Мен сизге азыр поэтапно, элдер болсо бир жок дегенде бир $100 үйрөтүп турган нерсени мен сизге уже айтып берип койдум. Жок дегенде ушул иштеп жаткан багыт, мен болсо бул просмотр алып келбей калган багыт эмес, а именно актуальный, азыр прям туура баштасаңыз болот, ошону көрсөтүп жатам. Эмне үчүн мен шашылып жатам? Шашылып видеону тартып жатам. Негизи көптөн бери чыгара элекмин, тартыш керек депчи. Потому что башка багыттарда дагы окуучуларым каналдары өтө көп болуп кеткен да. Мен ошолор менен бекер бөлүшүп көрсөткүм келет. Эми окуусу келип, ушинтип окуучу болуп, ушундай каналдар кылып, акча кирешке чыккым келет деген адамдар болсо, алар мага жазышат. Алар окушат. Айырмасы жок. Окубайм, жок, мен мындай ситуациям андай эмес. 21 000 төлөп, же болбосо 14 000 төлөп, бир күндө 5-6 000, же болбосо убакыттарында 10 000ден тапкым келбейт дей турган адамдар болсо, алар или видеону жаап коюшат, или самостоятельно аракет кылып башташат. Почему самостоятельно аракет кылып башташат? Потому что, они думают, что они сэкономят, они смогут также повторить, но это не так работает. Бул жерде точно бирдей видеолор берсеңиз, ал да окшошпой калышы мүмкүн. Мисалы, мен сизге бир секрет айтайынбы? YouTube'да анын көбүнчөсү айтып бере албайбы билбейм. 8 мүнөттөн видеону жогору кылсаңыз, хотя бы 10 же болбосо 2-3-4 секундага 8 мүнөттөн жогору кылсаңыз, видеоңуз почти 2 эсе көбүрөөк акча таап келип баштайт. Эми жок дегенде 1,5 эсе. Эмне үчүн? Анткени 8 мүнөттөн жогору видеолорго рекламаны вручную койсоңуздар болот. Мисалычы, кирейин да, посмотреть, изменить видео. Реклама дегенде видеону көрүп жатканда рекламалар болот го. 8 мүнөттүктөн азыраак видеолордо реклама бир эле жолу ойношу мүмкүн. 8 мүнөттөн ашкан видеолорго вручную толтура реклама коюп салсаңыз болот. Эми 100 реклама койсоңуз 100 эсе көп таап баштабайсыз, бирок жок дегенде реклама 2-3 эсе көбүрөөк ойной баштайт. Монетизация деген жерге киребиз. Монетизация включена. Анан бул жерде аналитикасы бар. Мен сизге салыштырып көрсөткүм келет. Мына бул 89 на 1000 просмотров доход экен. Мен сизге азыр башка видеону көрсөтөйүн, где, допустим, бир 5 мүнөттүк видео бар, 6 мүнөттүк видео бар экен. Ушуну мисал алайын. Жакта 90 рубль болот экен, почти 1000 просмотрга. Бул жерде эми 2 эсе дебейм, бирок аста мына 53 рублей. Ушул сырды, мен көрүнбөй калган турбайбы туугандар, мына. Короче, 8 мүнөттөн бир аз 5-6 секунд аштырып койсоңуз эле
видеоңуз 90 рублей алып келет да, мына 2 есе почти разница. А 8 мүнөттөн азыраак кылып койгон болсоңуз, даже 2-3 секунда азыраак болуп калсын, 8 мүнөттө жетпей калсын, көбүрөөк реклама кое албай каласыз. Мен сабактарда вручную кантип көбүрөөк реклама койсо болот, аны үйрөткөм. 53 рублей элестесеңиз, то есть миллион просмотрга бул жерден сиз 90 000 сом аласыз, бул жакта 50 000 сом аласыз. Ушундай нерселерди сиздерге ким көрсөтүп, ким үйрөтүп бере алат туугандар. Анан мен мунун баарын шашылып тартканым, айткандай эле срочно видеолор чыгарыш керек, срочно бекер маалымат менен бөлүш керек. Окуйм дегендер жазылып окуйт. Срочно иштеп жаткан багыт, нишаларды көрсөтүшүм керек и каналдар менен бөлүшүшүм керек, окуучулардын жыйынтыктары менен бөлүшүшүм керек. Ошол окуучум каналы ушунча акча алып келатат деп сыры жок көрсөтүшүм керек, потому что столько сейчас людей развелось, которые вот воздух гоняют. И мен келгенде ошол адамдарга ишенген адамдарды, мне просто жалко этих людей. Поэтому я вот сейчас думаю, то, что я показал информации больше, чем у них на обучениях. Мен өзүмдү не восхваляю, бул туура эмес. Мусулманчылыкта кыргыздарда болбойт негизи. Мен крутой, я лучше, я круче депчи, но түшүнгөн адам извлечет для себя что-то полезное. Үйрөнгүсү келген адам увидит во мне еще раз больше экспертности и запишется ко мне на обучение. Тигида эки варианттын эч ким тандабаган адам, он хоть не сгорит, не прогорит на тех экспертах, которые сейчас развелись, да. Мен YouTube үйрөтөм, жана башкасы дегендер эми ошолор көрүп алып, интернетке YouTube деп жазса, мен чыгып калсам, ушунун баарын көрүп алып түшүнөттүр аларчы, что те не делают что-то крутое, да, там, допустим, мисалга айтайын, ура, бүгүн машина розыгрыш болуп атат дейт. Машина розыгрыш — это просто вот привлечение эме, да, трафика, чтобы курс купили или там что-то другое, да, мындай жөн эле пыль в глаза, да. По факту мындай цифраларды көрсөтүп, бекер бөлүшүп, может жок жерден, я вам сейчас секрет показал, где можно 2 раза больше зарабатывать. Мындайларды алар билишпейт деп эле ойлойм, да. Опять же, я не говорю, что я круче, крутой, просто я хочу защитить людей, мындай элдер көп го. Башкалардын опыт жок адамдарга жазылганданчы, мага жазылбаса дагы жөн эле пусть люди знают то, что это все можно бесплатно как бы научиться, увидеть и какие-то секреты тоже найти. Кийинкилерде мен еще бекер сабактарды чыгара баштайм YouTube каналыма, чтобы опять же было меньше тех людей, которые вот таким образом разводят на деньги. YouTube'да опыты жок болуп, YouTube үйрөтөм дегендер азыраак болсун. Ошон үчүн мен бекер каналдарды көрсөтөм, бекер багыттарды көрсөтөм и всем буду делиться бесплатно. Ну, конечно, не так, как на своих обучениях. Мен өзүм окумда маалымат өтө көп, 70 сабак бар. Вот. Ошондуктан туугандар, YouTube үйрөнүңүздөр, YouTube'дан киришке чыгыңыздар. Бул видеону мен кичинекей удалить этем, я перезапишу. Сделаю по качественнее, получше видео. Просто шашылып сиздерге көрсөтүп жатам да. Могу багытты не актуальный болуп кала электе кылыңыздар туугандар. Оюнду мен сизге көрсөттүм го. App Store'га киресиз, мына. App Store'га кирдиңиз, көчүрдүңүз, мына аватар болуп, мына монча жазасыз, аватар болот. Аватар канча жазылат экенин билбей атам десеңиз, мына каналга киресиз, менде деле аватар болот деп жазып турат. Кыскасы аватар болупту көчүрөсүз, бир аз ойнойсуз, опыттан аласыз. Сразу эле кирип тарта баштабаңыз, бир аз опыт кылыңыз, мындай оюнду түшүнүңүз, эмне жөнүндө оюнчу, бул оюн эмне жөнүндө десеңиз. Мына мультяжный оюн да. Мунун баары анимация деп ойлобоңуз, мунун баары эме пальчиками передвигать эме болчу, персонаждарды коюп. Всё, монтаж тартасыз, записти кылып туруп, VN деген программаны көчүрөсүз, баары эле CapCut сунушталат, CapCut платный $10 турат бир айда. Мен сизге бекерин айтайын, VN, мында V, мында 5 деген, анын английский жазсаңыз VN деген чыгат. Көчүрөсүз, монтаж болгон видеону киргизесиз, монтаждайсыз, монтаж үйрөнөм десеңиз, кстати, биздин сабактарда монтаж сабактары да бар. Именно ушул ниша боюнча да монтаж сабактары бар. И YouTube кылып баштаңыз. Вот я вам 5000 сэкономил сейчас, потому что в Инстаграме, ТикТоке много развелось тех, кто вот обучает. И вот ушундай туугандар. Сүйлөгөнгө сөз деле жок калды. Кийин сценарий менен сонун кылып видео тартам, тура түшүнүңүз. Окууга катылгам десеңиз, эмеде описанияда Telegram читап коем, жаза бериңиздер. 3 тариф бар, 7,5 миң бир айлык. Ал жакта куратор жардам берет, премиумда куратор жана мен жардам берем. Ал 14 миң турат, бирок премиум 2 айлык. И лично менен иштеп турган тариф, мына лично Айдар менен иштеген да 21 миң турат, 20 990 турат. Еще орундар боюнча азыр октябрь бир аз өзүбүздүн каналдарыбыз менен да иштеп жатат элек. Бир аз убакыт тарыраак, ошондуктан бир ашып кетсе 5-6 киши ала алам. Каалоочулар болсо описанияда Telegram бар, жаза бериңиздер.